Жеңил ойлуу кыздарга кандай комментарий жазасыз? Бул маалыматты уксаңыз шок болосуз. Бишкекте сойкулук менен алектенген 171 кыз милицияга жеткирилди. Максим Бакиев Бишкекке келдиби? УКМК ЖМКга жооп берди. Сиз автобуста кызыңызды унутуп калган учур болгонбу? Бишкекте автобуста кыз жалгыз калып калган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкектеги ботаникалык бакта чөө атып өлтүрүлдү. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы ботаникалык бакта чөөлөр улуп жатат деген видео тараган. Сереп медиа маалымат агенттигине Бишкек мэриясынан бир чөө атып өлтүрүлгөнүн билдиришти. Медиа видео чыгар замат реакция кылды. Бир чөө болгон, ал жок кылынды. Учурда адамдардын коопсуздугун камсыздоо максатында медиа көзөмөлгө алып карап жатат дешти мекемеден. Бишкектеги автобуста кыз жалгыз калып калган. Бишкекте номер 50 каттамдагы автобуста жалгыз калган кыз ата-энесине өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жол тескөөчүлөр автобуста кичинекей кыздын жалгыз калганы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция кызматкерлери маалымат алган соң кылдаттык менен транспорттук маршрут түзүп, кыздын үйүнүн болжолдуу маршруту түзүлгөн. Кыз тез арада адистештирилген органдарга жеткирилип, ал жактан ага керектүү колдоо, коопсуздук камсыздалган. Ошол жерден кыздын ата-энесине өткөрүп беришкен. Булак Сереп кежи. Калыс урду. Кандай дейт? Башынан айтып берчи. Кыз автобуста калып кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Калыс урду. Транспорттун продуктовый магазин. Милиция пропассии. Момент сайт Эльзар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Максим Бакиев Бишкекке келдиби? УКМК ЖМКга жооп берди. УКМК Максим Бакиевдин Бишкекке келбегени боюнча Кактус медиа редакциясына маалымат берди. УКМК берген маалыматка ылайык, социалдык тармактарда Максим Бакиев Бишкекке келди деген маалымат чындыкка дал келбейт жана эч кандай атайын кызмат аны кайтарган жок. Максим Бакиев Кыргызстанда соттолгон. Эгерде чынап эле Бишкекке келсе, ал дароо кармалмак деп түшүндүрдү УКМК. УКМК Максим Бакиев Кыргызстанга келгени тууралуу кабарды четке какты. Кыргызстандан чет өлкөгө күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров жеке булактарына шилтеме берип, Максим Бакиев Кыргызстанга учуп келгенин, аны УКМКнын кызматкерлери коштоп жүргөнүн Фейсбуктагы баракчасына жазган. Январь айынын башында мурдагы президенттин энеси Жаныш Бакиев Кыргызстанга келгени тууралуу маалымат тарап, Ички иштер министрлиги аны төгүнгө чыгарган. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005-жылкы 24 март ыңкылабынан кийин келип, 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90га жакын адамдын өмүрү кыйылган, элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Булак Азаттык. Бишкекте сойкулук менен алектенген 171 кыз милицияга жеткирилди. Борбордук милиция кызматкерлери притон аталышындагы алдын алуу иштерин улантууда. Бул тууралуу Бишкек шиптен билдиришти. Иш чаранын жүрүшүндө сауналар, мейманканалар, батирлер текшерилди. Жыйынтыгында райондук ички иштер башкармалыгына интимдик кызмат көрсөтүү менен алектенген 171 жакын кыз жеткирилген. Алар менен профилактикалык сүйлөшүүлөр, тиешелүү тергөө иш чаралары жүргүзүлдү. Ошондой эле рейд учурунда укук бузуулар кодексинде сойкулук менен алектенүү боюнча 10 административдик протокол түзүлгөн.